Değil de. Yaşında молодой endi. 98 жаштагы согуш ветераны Сыргабай Төрөгелдиев учурда райондун Кызкөл айыл аймагындагы жалгыз ардагер. Ал 1945-жылы улуу ата мекендик согушка канча жашында чакырылганын жакшы билбейт. Эстегени жаш эле бала болчум дейт. Кадырлуу ардагер Польша, Белоруссияда душмандардын мезин кайтарууга катышкан. Кыштын күнү суук, чатырда жашадык. Демиленке кадал төдө алган. Жылуу да төдө. Cebimden kan son kalat otucağı varıp evdeyiz. Bir polk sandatmış. Belki demeden ki kaldı. Onu. Dalga mal su tol kesse ola yapsam ekin. Su 2 metre katsana su çıkarır ki verirse de. Жеңиштен кийин да ардагер армияда кызмат өтөп, кийин Казан шаарында курулуш тармагына тартылган. Өз айылына 1950-жылдары кайтып келип, андан кийин колхозда иштеп баштаган. 7 баланы тарбиялап чоңойтуп, учурда 45 небере, 56 чебере, 2 кыбыралуу болуп бактылуу карылыктын доорун сүрүп келет. Жеңдиктен мен истедим, жеңип кеттим. 50-жылдан маған колхозда иштей баштадык. Жашоо. Кечке колхозда иштейбиз, кечкурунга беребиз. Yaşamak yiyen okat yok, turmuş yok, bilim geçe yok. 73. yıldan gelin, 70. yıldan gelin anan. Size kursağız soyup, kadın kireye olup kalıptı. Ардагердин жашы жүзгө чамалап калды. Кайратынан жазбаган ветеран азырда балдарынын баскан турганын көзөмөлдөп турат. Ал Тургай өлкө аймагындагы жаңылыктарды калтырбай угат. Акыркы Баткендеги окуяда ардагерди тынчсызданткан. Сузак району боюнча согуштун болгону 5 ардагери калды. Мындан улам Сыргабай Аксакалдын районунда да кадыры бийик. 5 калыптыр район боюнча деп келип айткандарды угуп алып, түгөнүпүз деп коет. Аягынан кайгырат. Ben koya oturun deyim, daha bir 10 yıl koya oturunçu deyip koyam. Pensiyanız tügönüp kalat da deyip tamaşalaşıp koyam. Ben pensiyaga jakındap kala başladı desem buylat. İnşallah. Jakşı hem көңүлүн gana götürüş керек. Еш takır kıjalatqa koyboyun da. Kıjalat bolsa ele orup kalat. Biz bunlardan daima akıllı kengeş surap turabız. Gelip kavar alıp, hava dep, batasını alıp turabız. Ayılda bar o şahardan gelgenler dağı birinci gelip ele şulavızga gelip jolugup bir jaka sapar tartıp atkanda dağı daima gelip şul kişiden pat alıp turuşat. Dağı Kuday ömür bere versin, den soğluğun bersin. Şunday aksakal bolup bizge daima akıl kengeşin berip. Жалал-Абад облусу боюнча учурда болгону согуштун 18 катышуучусу калды. Алардын ден соолугу ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө. Жеңиштин 76 жылдыгына карата өкүлдүн резервдик фондунан согуш ардагерлерине 10 000, тылда эмгектенгендерге 5 000 сомдон акча каражаты бөлүндү. Мындан сырткары президенттин жана өкмөт тарабынан да акчалай колдоолор көрсөтүлмөкчү. Пүбүсара Орозалиева, Шерзат Агимбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.